Assalamu alaikum, урматтуу окуу керемет долбоорунун катышуучулары, урматтуу улуттук тренерлер, урматтуу бүткүл Кыргызстан боюнча эмгектенип жаткан башталгыч класстын мугалимдери. Мен бүгүнкү видеодо сиздерге Ballo App программасыны кантип колдонуу керек, аны компьютер, ноутбук, телефондо кантип колдонуш керек, окуучулардын билим деңгээлин кантип баалоонун жолдорун сиздерге көрсөтөмүн. Бул видео тасманы жазышымдын себеби азыркы учурда ушул Ballo App программасын бүткүл Кыргызстан боюнча башталгыч класстын мугалимдери, улуттук тренерлер колдоно баштады. Ошондуктан мен бул программаны дагы кичине кеңири сиздерге дагы түшүндүрүп берейин деген ой менен бул видеону жазууну чечтим. Урматтуу мугалимдер, урматтуу тренерлер, Ballo App программасы азыркы учурда биздин программисттерден, окуу керемет долбоорунун программисттери тарабынан дагы APK версиясын дагы чыгарды, аны бизге WhatsApp'тан жөнөттү. Аны биз өзүбүздүн Android телефонубузга жүктөп жатканда биздин телефондун настройкасынан настройки безопасности деген жерден разрешение сурап жатат. Аны көпчүлүк биле бербейт. Аны телефондун настройкасын ачып, ошол разрешенияны ошону уруксат берип коюш керек. Ошондо гана APK файл биздин телефонго настройка болот. Бирок мен башкача жол менен иштейбин. Мен Google Chrome'дан кирип, ал жерден Ballo App веб программасын тандап, ошол жерден бул Ballo App программасын да колдонсо болот. Бул программа бизде телефондо дагы, компьютер, ноутбукта дагы иштей берет. Аны үчүн биз Google Chrome программасын ачабыз. Компьютерден да, телефондон дагы айырмасы жок. Ал жерге окуу керемет деп жазып, кадимкидей өзүбүздүн окуу керемет долбоорунун программасына киргендей киребиз. Бул жерде биздин модуль сайтыбыз чыгат. Бул бизге тааныш, бирок биз бул жерге вход деп кирбейбиз. Астына түшкөнүбүздө Ballo App'тын программасы чыгат. Бул жерде 3 бөлүк турат. Биринчи бөлүктөн биз мына видео нускаманы көрүү жана жүктөп алуу үчүн бул шилтемени басыңыз деп коюптур. Бул шилтемени басканыбызда бизге ошол Ballo App программасын кантип колдонуу деген кыргызча видео материал бар. Андан кийин орус тилинде тандасак, орусча видео материал чыгат. Мына ушундай болуп чыгат. Эгерде биз бул видео нускаманы тандасак, биздин телефон жана компьютерлерибизге түздөн-түз команда келет. Бул программаны өзүңдүн телефонуңа же компьютериңе жүктөп ал деп. Биз муну керек болсо жүктөп алабыз. Эгерде каалабасак, жүктөбөй койсок да боло берет. Андан кийин документ түрүндө PDF форматта Ballo App материалы өзбек тилинде, Ballo App материалы кыргыз тилинде, Ballo App материалы тажик тилинде жана орус тилинде бар. Өткөндө мен тажик тилдүү мектептерге ушул нускаманын негизинде тажик тилинде ушул видео сабакты чыгардым. Алар көрүп программаны үйрөнүп, азыркы учурда колдоно баштады. Биз ушул программалардан 3 программадан таркатма материалдарды алсак болот. Мен азыр кыргызчасын тандадым. Кыргызчасындагы өзүбүздүн ноутбук жана компьютерибизге жүктөп алсак болот. Биз бул таркатма материал менен ушул Ballo App программасында иштейбиз. Бул бизге даяр материал, документ иретинде берилет. Бул менин компьютеримде бар. Муну мен сиздерге ачып көрсөтөмүн. Ballo App материалы кыргызча. Мынакей бул бизге даяр таркатма материал. Ушунун негизинде биз окуучуларга тапшырма беребиз. Ballo App программасына баалайбыз.
урматтуу мугалимдер, ушул негизги көрсөткүч бул биринчи бөлүккө. Андан кийин биз Ballo App веб программасы бар. Бул жерден биз түздөн-түз ошол Ballo App'тын программасына кире алабыз. Үчүнчү бөлүктө дагы Ballo App программасын телефонуңузга жүктөп алуу үчүн бул шилтемени басыңыз деп чыгат. Биз бул программаны бир жума мурун колдонгонубузда телефондорубуз колдого албай койду, поддержка кылбай койду. Бир жерде катачылык болсо керек, бирок мунун башка версиясын бизге WhatsApp'тан жөнөттү. Бая мен айткандай, WhatsApp'та дагы ал телефонуңузга установка кылсак, ал бизден телефондон безопасностьтан разрешение сурайт. Ошондуктан биз ушул Ballo App веб программасы менен азырынча иштесек болот. Бул өтө ыңгайлуу, компьютерде дагы, телефондо дагы иштей берет. Муну биз ачтык. Бизде программа ачылат. Мына, урматтуу мугалимдер, биринчи регистрация кылабыз. Регистрация кылгандан кийин биз эмне кылабыз? Дайыма пароль логинибизди терип, вход деп кире берсек боло берет. Бир жолу регистрация кылабыз. Кээ бир мугалимдер кайра эле кирип, регистрация кылып бул жерди толтуруп таштайт, анан өзүнүн пароль логинин унутуп коюп, суроолор менен кайрылат, менде ачылбай атат, же башка дагы ушундай көйгөйлөр чыгышы мүмкүн. Ошондуктан биз бир жолу регистрация кылып, өзүбүздүн классыбызды киргизип алгандан кийин башка регистрация кылбайбыз. Логинибизди терип, паролубузду терип кирсек боло берет. Мисалы, менде азыр мына бир канча логин пароль менен кирип сайтты ачып мен мугалимдерге көрсөткөнмүн. Бул жерде мен дагы силерге азыр дагы бир жаңы баракчаны регистрация кылып көрсөтөмүн. Мына регистрацияны басканыбызда имя пользователя деп чыгат. Бул жерге биз өзүбүздүн атыбызды жазабыз. Мисалы, Талантбек деп койсок, пароль тандайбыз. Паролду каалагандай цифралардан да койсоңуз боло берет. Андан кийин подтвердите пароль дегенге ошол парольду дагы жазабыз. Андан кийин регистрация кылабыз. Мынакей, бизде регистрация болду. Компьютер же ноутбукта ушул логин паролубузду дайыма биз ачышыбызга оңой болуш үчүн сохранить дегенди сурайт. Биз муну сохранить этсек, дайыма ушуну менен кирип кете беребиз, оңой болот. Ошондо сиздер сохранить этип койсоңуздар болот. Андан кийин дагы бул жерге өзүбүздүн атыбызды жазабыз. Андан кийин фамилияны жазабыз. Кийин өзүбүздүн жынысыбызды тандайбыз, мужской, телефон номерлерибиз каалагандай түшүрсөк боло берет. Плюс 996 менен да баштасак боло берет, 0 менен да баштасак боло берет. Плюс 996. Ошентип өзүбүздүн номерибизди сохранитсек болот. Андан кийин область тандайбыз. Кийин ошол район, ошол районду область тандаганыбызда ошол GPS-тен ошол широта, долгота бардыгы чыгат. Регистрация болобуз биз Google-га. Сдайте дейбиз. Бизге даяр страница ачылды. Ага биз өзүбүздүн окуткан классыбызды киргизишибиз керек. Добавить класс дейбиз. Дагы область тандайбыз. Район тандайбыз. Мектебин тандайбыз. Анда окуу жылын учебный год деп турат. Аны киргизебиз. Биздин классыбыз мисалы биринчи класс болсо, биринчи А кыргыз класс. Астына түшүп, дагы биз биринчи класс үчүн кыргыз тилинде деген жерин тандашыбыз керек. Кийин дагы сдайте дейбиз.
Mana mынакей bizde birinci A класс кыргыз тили пайда болду. Тапшырмалар чыгат бул жерден. Тапшырмаларды карабыз. Mana классыбызды тандагандан кийин, регистрация кылгандан кийин биз окуучуларды киргизишибиз керек. Добавить ученика деп киребиз. Окуучулардын атын жөнүн киргизебиз. Деп жаздык. Женской возраст 7 жашта сдайте. Мынакей биз бир окуучуну биринчи А класс кыргыз класска киргиздик. Дагы бир окуучуну кошо турган болсок, дагы добавить дейбиз. Окуучунун атын жазабыз, фамилиясын атын жазабыз. Атын жаздык. Пол женской, возраст 7 жашта сдайте. Муну дагы киргиздик. Мына бизде 2 окуучу кирди. Кааласаңыздар бүт классты киргизип, бардыгынан тест алсаңыздар болот. Кааласаңыздар тандап өзүңүздөрдүн каалооңуздар менен, мисалы, начар окуган окуучуларды дагы текшерсеңиздер болот. Бул сиздердин өзүңүздөрдүн чечимиңиздерге байланыштуу. Кийин дагы бир классты киргизебиз десек, дагы добавить класс. Эгерде бизде экинчи классыбыз дагы болсо, область тандайбыз дагы, район тандайбыз, андан кийин мектеп тандайбыз. Класс экинчи А кыргыз группа. Астынан дагы кыргыз классты тандайбыз. Сдайте. Бизде учебный год тандабай коюппуз. Мынакей дагы сдайте. Мынакей бизде экинчи А класс пайда болду. Бул жерге биз окуучуну киргизебиз. Муну бастык. Класс үчүн кыргыз тилинде 2 деп чыкты. Муну бастык. Мына экинчи класстын деңгээлине жараша тапшырма чыкты бул жерден. Добавить ученика. Дагы окуучуну киргиздик. Женской возраст 8 жашта сдайте. Мынакей биз окуучуну киргиздик. Мындан кийин биз окуучулардын билим деңгээлин текшере турган болсок, аларга тапшырма бере турган болсок, киребиз. Ахматова Асел деп турат. Мынакей. Бул жерде 4 бурчтук квадратик турат. Ошону бассак тапшырма ачылат. Бул тапшырма баягы PDF форматта берилген документ нускамада бар. Ошол нускамадан дагы окуучуларга берип, аларга дагы тапшырма беребиз. Бул жерден аларды баалайбыз. Мисалы, окуучу берген жооптун деңгээлине жараша биз туура эмес деп тандайбыз бардыгын. Окуучунун жообу менен тандап чыгабыз. Бардыгын белгилешибиз керек. Окуучу бардыгына жооп бериш керек. Анын туура же туура эместигин биз өзүбүз текшерип, бул жерге белгилейбиз. Мынакей, бул жерде 20 суроо бар экен. Баарын окуучу жооп бериш керек. Сиздер муну белгилешиңиздер керек. Белгилеп бүткөндөн кийин сдайте дейбиз. Мына окуучу сдавать этти. Андан кийин биринчи класстан дагы текшерсек болот. Окуучулар чыкты. Ага жараша тапшырмасы дагы чыкты. Булардан да тапшырат. Булар да тапшырып чыгат. Буларда 7 гана суроо бар экен.
Сдайте гана суроо бар экен. Сдайте. Мына тапшырды. Эгерде биз ушул окуучулардын билим деңгээлин текшерип, аларга кайтарым байланыш кыла турган болсок, бул жерде выберите отчет деген баскыч бар. Ошону басабыз. Группировка по классам. Биринчи класс болсо, тапшырмасы аркылуу мына табыштык кабыл алуу деп чыгат. Муну бастык, мына биздин окуучунун деңгээлин чыгарып берди. Мына Ахматова Миргүл ушундай оценкасы, проценти, статусу. Хорошо, жакшы деп чыкты. Эми аны менен кайтарым байланыш кылыш керек. Кайтарым байланыш кандай болот? Ушул жерде окуучуга кайтарым байланыш жана сунуштар берилиши керек. Аны үчүн биз ушул окуучу, тапшырган окуучунун фамилиясына келип басабыз. Ахматова Миргүл. Бастык, мынакей. Ушул жерде анын кайтарым байланышы чыкты. Урматтуу мугалимдер, ушундай өтө жөнөкөй биз ушул программага кирип регистрация кылып иштесек болот. Ушул жерге чейин келдик, көрдүк, окуучу тапшырды, аны менен кайтарым байланыш кылдык. Программанын башына кайтыш үчүн биз мына мандариндин сүрөтүн басабыз. Бизди кайра өз ордубузга алып келип койду. Урматтуу мугалимдер, көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Мен бул видеону YouTube каналга коёмун, ал жерден көрөсүздөр. Кемчиликтер болсо комментарийди калтырыңыздар. Сунуштар, дагы суроолор болсо, ошол жерге жазып калтырсаңыздар болот. Мен сиздерге бардык суроолорго жооп таап, жооп бергенге аракет кылайын. Саламатта калыңыздар.